Садыр Жапаровдун рейтинги монтип эмес. Монтип түшүп келатат. Монтип түшкөндө конот. А монтип түшкөндө оңкосуна сайлат. Жогорку кеңештин ушул күнгө чейин 5-октябрдан баштап ушул күнгө чейин кабыл алып аткан мыйзамдардын бардыгын абдулит этиш керек. Жокко чыгарыш керек. Бири да мыйзамсыз. Бүгүн булар мамлекеттин эгемендүүлүгүнө сокко алып келе турган мыйзамдарды караганда жакында. Ошол эле таможня союз жөнүндө, ошол эле нефть газ жөнүндө эч ким кылган ишине жаза албаса, эч ким ушундай кетирип койгон күнөөлөрүнө мындай кейбесе, буну азыр юристтер дагы, окумуштуулар дагы, саясатчылар дагы эч нерсе деп атай албайт 5-октябрда. Элдик революция деп да атай албайт. Төңкөрүш деп да атай албайт. Оодарыш деп да атай албайт. Эч нерсе деп да атай албайт. Себеби аташ үчүн анын кыймыл аракеттеринде элдикке окшогон бир нерселер болуш керек. А бул жакта жок эч нерсе элдик. Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын, Камчыбек Ташиев СМБга жетекчи болсун, Курманкул Зулушев прокурор болсун, Талант Мамытов ИО президент болсун деп чыккан эмес бул иштка. Эл мамлекеттеги болуп көрбөгөндө жүрүп аткан кризиске каршы чыккан. Ел адилетсиздикке каршы чыккан. А бүгүн эмне адилеттүүлүк болуп атат дейли. Болуптур, элдик революция болду дейли. Болду дейли. Эми адилеттүүлүктү бир адамга байлап берген эмес. Мен мурда да айттым, азыр да айтканга мажбур болуп атам да. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Мелис Мырзахматов революциянын жемиши деп төртөө акталып алышты. Анда эмнеге Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Текебаев, чотоктор эмне акталбайт анда? Атамбаев. Эгер анда революция болду, революциядан кийин баары акталыш кетсе анда акталбайбы бардыгы? А ким бийликке келсе ошол өзүн актап алып эле калган тепкилей беркейби? Адилеттүүлүк өлгөн жерде эч нерсе болбойт. Өнүгүү өмүр болушу мүмкүн эмес. Себеби хандын адилетсиздигин көрүп калган эл ага эч качан моюн сунуп бербейт. Себеби анын чечимине эч ким ишенбей калат. Анын кыймыл аракетине эч ким ишенбей калат. Анын ар бир кадамы күмөндүү болуп калат. Мен айта берип тилим тешилди. Эми кеткенине дагы айттым, келгенине дагы айтышка туура келип атат. Анан кеч келе кеткенине деле апайса, келгенине деле апайса боло береби дейт. А биз кеткенине башканы айтып, келгенине башканы айткан жокпуз. Биз бардыгына бир нерсе айтып атабыз. Адилеттүү болгула депчи. Мына бүгүн Бектур Асановдор мына соттуулугу жоюлбай, шайлоого катышабы, катышпайбы деген арсар болуп атат. А Садыр Жапаров өзүн актатып алып шайлоого кетип атат. Жээнбековду мен ушул Текебаевдарды, Чотоновдарды, Садыр Жапаровдарды саясий туткун кылып 20-жылдагы күздөгү шайлоого парчаларын башка бирөөгө алып берип коюп, адилетсиз шайлоо кылып койдуңуз. Ушулардын буту колун тушабай чечип койсоңуз болмок деп мен айтып чыктым. Бүгүн эми ушул эле нерсени кайра Садыр Жапаровго айтышыма туура келип калды кайра. Эми биз өткөндөн сабак алышыбыз керек да. Өзүбүз деп эле өз көмөчүбүзгө гүл тарта берген жакшылыкка алып барбай. Анан эми бүгүн биз мындай деп атабыз да. Айта берет, дей берет, алдыга карап жылай берели деп. Бардыгы ушинтип айтышкан. Акаев да ушинтип айткан, оодарылган. Бакиев да ушинтип айткан, оодарылган. Атамбаев да ушинтип айткан, түрмөгө кирип кетти. Жээнбеков да ушинтип айткан, оодарылды. Адилетсиздик болгон жерде бир да кантип өлүктү иштей албайт.